Жигиттер, ассаламу алейкум. Кече мына Бишкекте болдук эле. Бүгүн мына Ошко келгенбиз. Эртең менен саат 9-да келдик. Бүгүн кечке буюрса мына Руслан Хамзанын атасы бүгүн Ошто кечке чейин болот. Ошого ар бириңиздер кайдыгер карабай келип коесуздар. Бирок ушунчасына шүгүр. Аэропорттон түшкөндө эле 100 миң деп, бияка келгенде 500 миң деп кичинекей копилкаларын алып келип берип атат. Мына Ошко келип деле мына бир 2-3 сааттын ичинде уже 1,5 миллиондой акча чогулуп калды да. Мен колуман эмне келет эле дебей 1 сомдон болсо да төлөп коесуздар. Бүгүн Оштон кечке мал Бишкекке учат. Анткени эртең бунун өзүнүн ушу документ жагынан жолугушусу бар. Ошого бере тургандар ар бириңиздер келип берип койсоңуздар болот. Анан келе албагандар болсо Кара суунун базарына кетти, Оштун базарына кетти, Алайга кетти, Нокатка кетти. Региондорго кетип атышат. Урматтуу биздин мына подписчиги көп агаларыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, сиздер дагы бул жерде кыздар жок дебей келип катышып, ушул жерге колуна кол, бутуна бут болуп койсоңуздар болот. 170 миллион сумма керек болуп атат. 170 миллион сумманын эми 71-72 миллиону чогулду. 170 миллиондун бул 71 эми деп эле айтылат. Анткени дагы 100 миллиону бар. Эгер биз ушинтип солгундап кетсек, бул калган акчаны чогулта албай калат. Ошон үчүн давайте мына бир 2-3 күн жакшы туруп коелу. Себеби Бишкекте да кече жакшы сумма чогулган. Бишкекте да азыр мына Баха автосалондо бүт чогулуп, ал жакта биягы көлгө, биягы таласка кетишкен. Ошого биз атайын Русланды алып, Ошко алып келгенбиз. Анткени Ош дагы чоң шаар, Оштон дагы берекелүү ушул, Оштон да жакшы акча чогулат депчи. Ошого ар бириңиздерди мына келип берүүгө чакырабыз. Анан Оштон бүгүн кечке мал, бүгүн бир күндө канча акча чогулганын жыйынтыгын беребиз. Ошон үчүн максимальный бергиле тургандар, берип коюңуз. Жакшылыкта жарышалы, вот ошо жакшылыкта атаңдашалы. Давайте сумма жагынан мына Ош эли дагы бир конкретный результат көргөзүп берип коелу. Дагы келелектер көп экен, негизичи мына подписчиги көп. Эже карындаштар, мисалы, канча подписчиги бар, жана Дарья Батырханова, Келинчек деген аккаунта, анан салон-палондор бүт келиңиздер. Анан өзгөчө мына строительный компаниялардагы келип берсеңиздер жакшы болот. Недвижимость тармагында иштегендерчи, бизнес компаниялар келиңиздер, мамлекеттик иште иштегендер деле анча-мынча айлыктын чекесинен берем деп келсеңиздер болот негизи. Кечке ушул жерде топтойбуз. А региондорго бөлүштүрүлдү, эми алар кечинде топтолуп келет иншалла. Келиңиздер, келе бериңиздер. Көп түкүрсө көл болот. İnşallah. Мына Ороз айында Пенсияларын берип атышат. Ошогочу жигиттер келе бересиңер мына. шансты колдонуп калайлы. Күтөбүз барыңыздар. Барыңыздар келиңиздер, барыңыздар күтөбүз. Ош улуттук драма театры. Bir kol götürüp koyunuzlara gelsine. Eldim bari. Ош. Хамзага ден соолук. Дадилсиңер. Ошко буюрса жолго чыктык. Жарым саатта барып калабыз. Самолет отуруп атабыз. Ушул аккаунт болот эми. Кечеги блок болуп калган. Ушул аккаунт болот. Бүт реквизиттер, Тинькофф бүт барды ушул аккаунтта. Ушуга катталып коесуздар, Ар жактан Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Москва шаарындагы мекендештер, амансыздарбы? Бүгүн Москвада блогерлер, активисттер, тамадылар чогулуп, атайын ушул Кыргызстандагы кыргыздын кичинекей уулу Хамзага жардам берүү максатынан бүгүн чогулуп отурабыз туугандар. Ушул видеону максималдуу түрдө бөлүшүп коюңуздар, жана комментарийда ушул реквизиттерди бүт коюп койдук, урматтуу мекендештер. Колдон келишинче 1 сом болобу, 2 сом болобу жардам берген аракет кылалы. Хамза азыркы учурда ооруп атат, Сыма деген оору менен 2 миллион доллар керек экен. Сомго эсептегенде 170 миллион сом. Ушул акчаны чогултууга колдон келишинче жардам берели. Таксырларыбыз дагы берекелесиңиз. Ассаламу алейкум, Москвадагы мекендештер, кандайсыздар, амансыздарбы? Мекендештер, мына досум айткандай эле Хамза инибизге жардам керек экен. Ошого мына Москвада блогерлер чогулуп, биз дагы кайдыгер карабай болушунча колдон келишинче жардам берели деп чогулдук туугандар. Сиздер дагы карап турбаңыздар, колдон келишинче реквизиттерин коюп коебуз. Колдон келген акчаны которо бериңиздер туугандар. Аллах ыраазычылыгы үчүн. Айбала өзүм келтирем. Ооба туугандар, мекенибизде жаш балдар оорубасын, ар дайым ушуларга жардам берип жүрөйлү колдо. Туугандар, бул 170 миллион өтө чоң акча да бул. Келгиле кыргыз элим ушундай ынтымактуу болуп, биргеликте болуп, колдон келишинче жардам кылайлы. Жана бир видео чыгарган элек, бир агабыз чалып, Кателингде экен, машинам бар дейт, ошону сатып туруп акчасын полный ошо Кыргызстанга котором дейт. 1 сом пул албайм дейт. Мына ушундай агаларыбыз көп болсун, Алла разы болсун баарыңыздардан. Мекендештер, азыркы учурда бул нерсени көпчүлүгү кабарсыз да, ошон үчүн алар дагы билиш үчүн балким жардам бере албасаңыз, просто так видеону бөлүшүп коюңуз, балким жардам берем дегендердин лентасына чыгып калышы мүмкүн. Ошого жардам берем дегендерге жөнөтүп койсоңуз болот.
Анан туугандар, могу ылдый жакка карта номерларды полный калтырдык. Налич берем дегендер, мына Айбала атайын монтип жасап келиптир. Волейболго барып дагы налич кылып Айбалага берсеңер болот. Анан картага отурам дегендер ылдыйда жазып турат, ошол карталарга отура бересиңер. Мекендештер, анан бул Инстаграмга кетти. Ушул балдарга дагы чоң рахмат. Жумуштардан уруксат сурап келип, ушул колдон келишинче жардам берип атат. Москвада мигранттар бардыгыбыз, поддержкалар Кыргызстанда дагы максималдуу түрдө сбор болуп атат. Ошого биз дагы жардам берели туугандар. Бар болуңуздар, рахмат. Мына Ошко келдик жигиттер. Саат 9 болду. Келерибиз менен мына өзүбүздүн агаларыбызга 100 000 сом сразу кармат. Руслан бул жерде өзү. Мына азыр драмга кетип атабыз, Атакул ака. 100 000. Мына келдик, аэропорттон түштүк, 100 000 сразу кармат. Буюрса азыр эми дагы жакшы чогултуп алсак, өтө сонун болот. Мына ака мамана. Кудай кааласа пачка башталды. Кудай буюрсачы. Пачин жакшы. Драмга кетип Актилек. Кудай кааласа агаларыбыздан Алла разы болсун. Бергиле Ош берешенти бир көрсөтөлү. Ооба, Кудай буюрса. Мына Кыргыз үйдөн бери тигипсиңер. Бар драмдын алдында келе бересиңер. Бүгүн кечке үлгүрүп калгыла буюрса. Ооба, Кудай буюрсачы. Бүгүн сөзсүз келиңиздер. Азыртадан уже саат 10дон баштап Бир келе күнгө дүйнө иштерин токтотуп, бир күнгө суранышты. Башка иштерди токтотуп ушу Алланын ыраазычылыгы үчүн бүгүн убакыт бөлүп коелу. Автосалондор особенно келип ошол жерде шагырап туруп бергиле, кызмат кылыпчы. Кудай кааласа. Бүгүн базарды кичине кое тургула. Бизге азыр бир ушундай бир таң калыштуу бир жигитибиз келди, бирок мен тартпай эле кой деп жөн эле сумкасынан алып ушундай 500 000 сом акча таштап кетти. Машалла. Кече Бишкекте да ушундай нерселер болгонда жигиттер. Келип туруп машинасынын ключун таштап, паспорт менен кошо таштап кеткен. Кече биз видеого чыгарганыбыз ал бир 100дөн 1 эле бөлүгү болгон. 500 000 эмес, кече миллиондорду таштап кетишкен. Да азыр мен даже мындай 100-ун элестете албай калдым. Барсетка менен келди, 500 000 берди дагы Аскар биздин 100-үбүздү чыгарбай эле кой депчи. Вот мына ушундай кылып эле келип таштап кетели. Туура видеого чыгара берели. Бирок бир аз реакция көрсөтүп ушинтип таштап кетсек өтө сонун болот. Кээ бирлери чалып атат, үйдө болгон жылкы бар, эркекче сатып туруп бардыгын берели деп. Бирок бир маселе болуп атат. Менин БМВ бар эле 490 000ге сатсаңар ошону 80 000 берем деп. Өзү машина 300 000 деп. Ошол нерсени токтотолу жигиттер. Бартер келип, бер келип реклама кылдырып кеткен Тура Атакул ака. Кече Бишкекте магазин болуп кетти да негизи. Анын бардыгын биз каяка сатабыз? Мүмкүнчүлүк болсо келип 1 сом болсо деле таштап кетиңиздер. Туура өтө турган товар болсо келип берсин, мына балдарга сразу таратып берип коелу. Футболка болсо мисалы 100 сом, 200 сомдон болсо да балдарга берип таштап кетебиз. Мына кийим берсеңиз дагы мына 500 000 сом. Мына келдик 15 мүнөт болду келгенибизге 5 000 сомдон баланын өзүнө берип. Алла разы болсун. Сер болгонда жигиттер келип туруп машинасынын ключун таштап, паспорт менен кошо таштап кеткен. Кече биз видеого чыгарганыбыз ал бир 100дөн 1 эле бөлүгү болгон. 500 000 эмес, кече миллиондорду таштап кетишкен. Да азыр мен даже мындай 100-ун элестете албай калдым. Барсетка менен келди, 500 000 берди дагы Аскар биздин 100-үбүздү чыгарбай эле кой депчи. Вот мына ушундай кылып эле келип таштап кетели. Туура видеого чыгара берели. Бирок бир аз реакция көрсөтүп ушинтип таштап кетсек өтө сонун болот. Кээ бирлери чалып атат, үйдө болгон жылкы бар, эркекче сатып туруп бардыгын берели деп. Бирок бир маселе болуп атат. Менин БМВ бар эле 490 000ге сатсаңар ошону 80 000 берем деп. Өзү машина 300 000 деп. Ошол нерсени токтотолу жигиттер. Бартер келип, бер келип реклама кылдырып кеткен Тура Атакул ака. Кече Бишкекте магазин болуп кетти да негизи. Анын бардыгын биз каяка сатабыз? Мүмкүнчүлүк болсо келип 1 сом болсо деле таштап кетиңиздер. Туура өтө турган товар болсо келип берсин, мына балдарга сразу таратып берип коелу. Футболка болсо мисалы 100 сом, 200 сомдон болсо да балдарга берип таштап кетебиз. Мына кийим берсеңиз дагы мына 500 000 сом. Мына келдик 15 мүнөт болду келгенибизге 5 000 сомдон баланын өзүнө берип. Алла разы болсун. Алла разы болсун. Мүмкүн. Алла ушундай кабылдап. 500 000 500 Алдыңарга барат ал. Кара сууга кетти жигиттер. Мына ушул жигиттер Кара сууга кетти. Базарына барасыңар, а? Ооба, базарга барасың. Кара суу базардагылар даяр болуп турасыңар. Келе албай калгандар болсо Кара сууга баруу үчүн. Канча жигит кеттиңер? Кара сууга канча кетти? 10 бала кетти. Кара суунун базарына мына коробкалар менен барып келет. Эгер формасы жок аралашып жөн эле барып Хамзага десе бербейсиңер. Мына формалар менен барып киришет өздөрүчү общий. Кара суунун базарына кетти. Ошон үчүн Кара сууда күчтүү браттар даяр болгула эми. Сал неме болуп атат, бирок тартышма болуп атат. Жок, макул эми. Мына 10 балага бир бала форма болсо ошол жамаат менен кирип бара берсин. Далилдеп элечи. Так, Алайга тоже кеткен. Алайга кетти. Ноокатка чыгарайлы, ноокатка. Бул акчаны берип атат, азыр жыйынтыгын түшүндүрүп айтам. Бир тартып коюн ман кара. Көрмөй эле коесуңарбы? Жок, көрүнө, нормально. Мындай болуп тур да. Биринчи классында баласы 1ге 5ке окуса, только 5 алганына 100 сомдон берсилер. 5 алганына только 100 сомдон берчикен. Азыр 2-чи класска окуптур. Кечкурун ачканбыз маслихатташып. Анан ушуну кечкурун ачыптыр да, копилканы ачышкан.
атайын ириктеп келдим. Эсептеп эле коелу, бирок көрүнүп эле турат примерначы. 2-ге окуп туруп ошол бала макул болуптур. Кече Бишкекте да ушундай случайлар болгон. 5 литрлик банкаларга жык кылып баягы тыйындар чогултуп келген жигиттер. Ушундай болот, бере турганчы. Бала дейми, бала бардыгыбызда бала бар ошол. Балабыз оорубасын деп келип атабыз. Атаны мен дагы башыман өткөн, атаны мындай нерсени сынабастым. Болду. Ассаламу алейкум. Дока буну каяктан чогултуп келдиң? Кече атамандын балдары анан ошо Русландын жедеш балдары кичине кафелерди кыдырышты эле. Бул жерде 85 миң сом анан бир пакет тыйын бар. 85 миң сом анан бир пакет тыйын бар. Кече бул сбордон чогулган акча. Сбордон Мына кече биз полотту биякта биринчи өкүл кылып айтканбыз, Руслан. Мына өзүң кабыл алып койсуң. Мынаны маке машинага салдыргылагын. Бүгүн айылдаштарым келишти. Болду. Ичинде 85 миң сом бар экен. Мына азыр моментально машинага алып барабыз. Ооба, доо. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم ümmet ve şuurlar bolsun jana maktular bolsun özüne başka suyuna tatıp uzat yok. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e cananın übülesine cananın canında жүрген sahabalarına Dubay salam salatlar bolsun Allah'ım özünden сұранам Allah'ım жалпы ушул мусулман элибиздеги ден соолугу начар болуп ооруп жаткандардын баарына шифа берегер Allah'ım алардын катарында ушул кичинекей гана наристе болуп Хамза энебиз бар экен Allah'ım анын ден соолугуна шифа берегер Allah'ım ооруну берген да өзүңсүң Allah'ım сыноону берген да өзүңсүң Allah'ım ага өзүң дава шифа берегер Allah'ım шифасын берген да өзүңсүң Allah'ım адамдарга муктажга көрбө Allah'ım бир гана өзүңө муктажбыз Allah'ım өзүң гана биздин муктажыбызды чечип бер Allah'ım анын катарында ушул энебиздин ден соолугун жеңил желпи Allah'ım биз билбеген биз күтпөгөн жактан жакшылыктарды берип Allah'ım көз ачып жумгуча ушул энебиз сонун болуп Кыргызстандын келечегине жарай турган уулдардан болуп чоңоюп жакшы Кыргызстандын келечегин түздөй турган уулдардан болуп чоңоюп ден соолугун берегер Allah'ım ден соолугун чыңлагер Allah'ım өзүнүн үмүттөр шүгүлдөр жана мактоор болсун Allah'ım Allahumma salli ala seyyidina Muhammed Allahumma salli ala seyyidina Rabbana atina fid dunya hasana ve fil ahireti hasana ve qina azaban nar bi rahmetika ya erhamer rahimin. Allah razı olsun. Келип $5.000 таштап кетти да, видеого тартпай эле койгула деп өтө суранды, өзүнүн колуна тапшырып кетти. Бул жигит эми бул $5.000 чоң акча да чындапчы. Бул чогулткандардын арасынан өзү да Оштогу бүт спортсмендерди карап жүрөт. Спорт тармагында жүргөн жигиттерди нөлдөн карап, спонсировать этип, бир спорт клубду карайт. Чоң рахмат. Эми мындай нерсени чист ыраазычылык үчүн айтыш керек, чоң сумма жигиттер. Балким бирөөдө бар 1 сом бергиси келбей атканды, а кээ бири келип $5.000 таштап кетип атат. Ошого чоң рахмат. Досым ушинтип жүрөр дагычы. Өз дагы сүйүнүп, өз колуң менен бердиң. Буларды элге как видео отчет кылып чыгаралы. Чоң суммада өзүнө бергенде деле балким элдер тура эмес ушинтип калышы. Ошо видеолор чыгарайлы. Ассаламу алейкум. Пенсиям алып келдим дейт. Пенсиям алып келдим дейт. Отуруш болуп туугандардан акча чогултуп элек. Бардыгы 5 баламыз кайтып кетсин. Муну апам атынан. Муну бир апежем атынан. Аманаттарын берип атасыз да бөлүп-бөлүп, а? Дагы бир апежем атынан муну болсун менин атыман. Болду, рахмат ачың. Ооба. Аскар автону постоянно көрөм. Болду. Ушинтип эле келип наличи. Оштогулардыкы шытыр экен да тока наличи деген. Кана Нурик? Ош берекелүү да досум. Ошондой экен мына келип. Береке барды ошто. Ага. 43 миңден. Рекорд коебуз Ош, куда кааласа. Болду. Бүгүн $100 миллион чогултуп. Вот, миллион. Сумманы адашып кетти азыр. Болду, конечно. Сом чогултабыз иншалла. Ниет кыла берели, Алла берет. Болду. Унутпайт буйрса. Жакшы чогулатат акча. Аябай неме болду? Чындыгында. Өтө жаман нерсе да. Машина түшмөйүнчө эч качан билбейсиң. Хамза сакайып кетсин баары иштеп атабыз. Азыр учурда. Колубуздан келишинче 20 минут. Машалла. Жолдон келатып өз атайын тандап. Балам менин да балам атышкан да. Машинаны аябай жакшы көрөм. Просто эстелик катары ойноп. Хамзага машина машалла. Ооба. Машалла. Биз баарыбыз дуа кылабыз иншалла. Читтер бүт баардыгы сиздер дагы дуа кылыңыздар. Рахмат. Allah razı olsun. Хамзага таза Карфакстагы машина келди машалла. Родной окрас дейт.
ушул Хамза уулубуз чыныгы жигит болот буйрусачы, элдин адамы мындай неме кылып койдук. Ушунча эл дуа кылып атат, ушунча эл буйруса тилеп отурат да. Көп буга чейин деле мына толтура лялишкалар ооруганын көрүп атабыз, бирок бунчалык резонанс болгон жок. Сенин ушул жубайың экөөңөрдүн баягы курма сатып ушунчалык баандай неме кылганыңар резонанс болуп кетти да. Бул адамдын жүрөгүнүн ыйманын ачты десем болот. Бул биринчи аракет өзүңөрдөн болду. Анан кийинки Атакул ака, Аскарлар баштаган топ Ошко эртең менен саат 8-де келдик эле, кайра уже 2-де учуп кетип атабыз Бишкекке. Себептер менен буйруса Бишкекте азыр дагы бир жакшы акча чогулат, жакшы акча алабыз. Ошого Бишкекке кетип атабыз. Ошто Атакул акалар калды, биякта Ацтектер бар. Бүт келип ошо драм театрга чогула бересиздер, Бишкектегилер жолугушканча. 2 саатта Ошточу, 2 саатта ошо 6 миллион сом чогулду. Биз кайттык 2 саатта баягы 2 миллион чогулду эле. 2 саатта 6 миллион чогулду direkt Оштончу. Бул рекордный сумма бул баягы сбор боюнчачы. Ош өтө жакшы тосуп алды. 500 миңде 5 миң долларлап, 20 миң долларлап аттарын алып келип беришти. Өтө жакшы. Мындай. Вау деп койдук, ошондой эле болду да. Чоң рахмат Ош. Биз дагы келдик азыр Бишкекке, сонун тынчаман коно алдык. Биз эми бакта азыр чогулабыз биз дагы сонун. Бүгүн эртең ушуну жаба берген болсо өтө сонун болот эле. Ош эми мына саат 3 болду. Оз ачарга чейин канча убакыт бар да, канча миллиондогон акчалар чогулат. Тиньковдон кетип атат, Каспийден кетип атат, Ембанктан кетип атат. Кыргыз болуп эле жаралганыбызга шүгүр да, кыргыз болуп жаралганыбызга.